Кара Суу району өлкөдөгү эң алдыңкы агрардык аймак. Ири айыл чарба кооперативдери түзүлүп, ага жүгөрү өстүрүүдөгү көрсөткүчү биринчи сапта. Райондо айыл чарба багытындагы 49462 гектар жер иштетилет. Соңку 2 жылда дыйкандар 18288 кайракы жерди өздөштүргөнгө жетишкен. Алдыңкы тажрыйбага таянып түштүк аймагындагы дыйкандар жаңы ыкмаларды колдон үчүн талаа күнү уюштурулду. Облуста караван өзгөн райондорунан дыйкандар чакырылып, Жалабаттан дагы айыл чарба адистери келген. Алгаш 1 жыл сыноодон өткөн Грокс органикалык азыгынын оң натыйжа көрсөткөн түшүмдүүлүгү тааныштырылды. Болот, Карневойго 100 литрге берилет, Листовойго 200 литрге берилет. Көбүрөөк алгандарга чөчүңөрбү? Көбүрөөк алгандарга түшө албайбыз, анткени бул Россияда 500 рубль турат. Биз муну баягы жактагы сүйлөшүүлөр менен алып 3 сомдон алып келип атабыз да. Өсүмдүккө жеңил шарт алып берет. Селитра сеп, 20 миң 30 миңге селитра алып сепкендин ордуна бул 3 сомдон 1 гектарга листовой берсе 450 сом болот. Карневой жерге берсе, жерге топурагына бергенде 900 сом болот. 900 сомдон 1200 сомго чейин бир мишок эменин баасына жетпейт. Берсем, в общем, жерлерди мен карайм, в общем, жумшак кылып туруп, афу алдын афу саларды, кали саларды, азыр ошолор жокту. Жерлерди жумшатып берер экен да бул нерсечи. Аны тракторист, культиваторду сразу уже разницасын билди да, мисалы. Жерди жумшатып коер экен. Мана өзүңөр көрүп атасың аны мисалы результат. Эми күзүндө Кудай кааласа сентнелери жакшы болсо, ушу грокстардан файдаланыш керек болуп атат. Батыржан Хакимжанов алгачкылардан болуп 1 гектар жүгөрү аянтына Грокс азыгын чачкан. Табигый затты дан менен берип топурагы жумшарып, жалбырагына 4 рет чачканда зыянкечтерден корголуусу күчөгөн. Эгин таласындагы башка жүгөрүдөн айырмаланып, көтөрүлүп сабагынын нымдуулугу жакшы сакталган. Бул көрсөткүч күз айларында мол түшүм берүүгө боло тургандыгын адистер айткан. Эми мен не дейм дыйкандарга? Бул естественный нерсе экен. Муну чачып, убедиться кылып өзүңөр көрүп турсаң, эми Кудай кааласа күзүндө жакшы сетнелерин берсе, энекени ана кылабыз деп. Баасы ошо мисалы чөнтөккө, мисалы именно бизге окшогон дыйкандарга, мисалы азыр 1 гектарга 800 кило мана көрүп атасыңар селитранын ценасына, мисалы карбамид ценасына. 1 килограммы, мисалы 300 сом экен да. 1 гектарга 1,5 килограмм норма, мисалы. Первый этап. Экинчи этапы 2 килограмм деп атат. Ошо 250 литр, 300 литр сууга растворить этип туруп сепеткен. Экинчи этапы 2 килограмм. Общий анакасы 6 килограмм билан 1 гектарга бу деген сөз 3000 сомго барып айтат да. Эгерде сиз 2 киши бир табак тамак жаса кандай болот? Талаа күнүндө дыйкандар адистердин жетишсиздиги орчунду көйгөй экендигин көтөрдү. Өзгөчө агрардык райондордо агроном, ветеринар кызматындагылар жаш улгайгандар. 2 жыл алдын Ошмонун табияттануу жана география факультетинде экодистик министрликтин сунушу менен ачылган. Дыйкандар жергиликтүү айыл өкмөттөр ар бир аймакка бирден агрардык адистердин окуу төлөмүн каржылап берүү сунушун министрдин өкүлүнө сунуштады. Илимдер академиясынын профессору Абдыган Абдрасулов аймактардагы эң зарыл болгон адистердин жоктугу асыл тукумду өндүрүүдө жана мол түшүмдү камсыздоодо кедергиси тийип жаткандыгын билдирди. Азыркы убакта бизде малдын саны боюнча Ош областы, мисалы, уйдун санына карасак, 1-орунда турат да. Ал эми койдун саны боюнча Жалал Абад областы 1-орунда турат. Ал эми жалпы эле Кыргызстандын малдын саны боюнча түштүк региону көбүрөөк, 50% көбү түштүк региондо жайланышкан. Бирок ошого жараша адистердин жоктугу албетте бизге мындай асыл тукум иштери боюнча, ошондой эле оорулардын алдын алуу боюнча көптөгөн көйгөйлөр жаратып жатат да. Мисалы, асыл тукум иштери боюнча ала турган болсок, азыр бардык жерлер салдынан сапатка деген лозунг менен иштеп жатабыз. Бирок ошого дагы бир жакшы ветеринардык же зоотехник адистер тартыш болгондуктан ошол жакшы ишибиз жылбай жатат. Себеби дегенде биздин министрлик канчалык кам көргөнү менен ошо жерлерде адистик тартыш болгондуктан бул иш кичине солгун болуп жатат да. Талаа күнүндө дыйкандар тажрыйба алмашып, мол түшүм алуудагы жаңы азыктардын сыноодон өткөндөгү оң натыйжалары менен бөлүштү. Кара Суу районунда быйылкы жылы жүгөрүнү эгүүгө басым жасалып 10660 гектарды түзгөн. Ак алтындын аянты болсо 5500 гектар. Дан эгиндерин жыйноо жакынкы айларда башталганы турат. Оруу иштерине 45 комбайн даярдалган. Дыйканга, фермерге өз көзү менен көрсүн деп мына бүгүн уюштурдук да. Себеби алып келген компания мына дары мындай болот, мындай түшүмдүүлүк жогорулайт деген менен ага дыйкан ишенбейт. Дыйкан өзү колу менен иштетип, өзү көрүп, анан тажрыйбадан өткөргөндөн кийин ошону ишенсин деп, мисалы бүгүн Жалал Абад облусунун
Базар Коргон районунан Сейдикум айыл өкмөтүнөн кызыккан дыйкандар келиптир. Кара Суу районунун баардык айыл өкмөттөрүнөн дыйкан фермерлер келишти. Ошондой эле мына коңшу Араван районунун агрардык өнүктүрүү башкармасы, өзгөн район дыйкандары. Себеби ушуну мына элден угуп, же болбосо мына массалык малмач каражаттарынан угуп, ушул крокус жөнүндө. Ушуну көрөлү, ушуну билейликчи деп мына бүгүн келип тажрыйба алмашып атышат. Агрардык тармак өлкө экономикасынын реалдуу өнүктүрүүдөгү негизги багыт. Соңку жылдары айыл чарбадагы өндүрүмдүүлүк органикалык таза түшүмдүүлүктү талап кылууда. Калктын көпчүлүгү айыл чарба тармагын өздөштүрүп, агрардык өнөр жайда жылыш байкалганын коомчулук билдирип келет. Тамак аш коопсуздугу үчүн ата мекендик өнүмдүн сапатын жана көлөмүн көтөрүү маанилүү. Дубанда 190 000 гектар жерге эгин айдалып, даан эгиндерине басым жасалган. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Andijan областыны институт зерновых и бобовых изделий институттары жараткан сорта. Аслан Андижандыкі бұл. Даварам көрсетем, Андижандыкі.